Адаттагыдай эле шейшембе жана ошондой эле жума күндөрү сиздерге өзүбүздүн белек кылчу өзүбүздүн сюрприздерибиз бар деп дагы сөз берип келгенбиз. Ал эми бир аз мүнөттөн кийин өзүбүздүн коногубуз дагы эфирибизге келип сиздерге жагымдуу маанай тартуулайт деген ойдобуз. Ал эми сиздер дагы 32 36 11 сандарына байланышка чыгып өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздерди сурансаңыздар болот. Ал эми азыр болсо бир жагымдуу чыгармага назарыңыздарды бөлөбүз. Андан соң сиздер менен кайрадан жолугабыз. Бизден эч кайда алыспаңыздар. Senden aldım bağıtı Turbatından Keremüttü zatından Barar cerim Bayırım sensin bilemin Barkın dili Barkta bağlar dilerim Baran bir gün Tarınbay turtulgan cer Durmuş menen Al turuşup jürümün Babalarım Ötkön jerim turagım Baylığım sen Bakıtım dep duyamın Büyüne yüzün Pürü gezip jürsüm da Tapkan jokmun Sağa kengeş sıyarım Barar cerim Bayırım sensin bilemin Barkın bili Barkta bağlar dileğim Дагы бир кутман күн урматтуу теле көрүүчүлөр, программабызды улантабыз жана биз дагы бир клипке кезек берели. Ал клиптен кийин бүгүнкү келе турган коногубуз менен сиздер менен биргеликте жолугабыз. Бизден эч кайда алыстабастан адаттагыдай эле дагы бир ирет кайталап өтөлү. 32 36 11 сандарына байланышка чыгып өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, каалоо тилектериңиздерди билдирип кетсеңиздер болот. Же болбосо 5509 кыска сандары дагы сиздер үчүн кызматта болот. Jaylon salkın tağınday Yaşon mönü şağınday Yüzünde şattığı oynoso Jürögüm tokuyt narınday Jürögüm tokuyt, hey jürögüm tokuyt Oy jürögüm tokuyt narınday Jürögüm tokuyt, hey jürögüm tokuyt Oy jürögüm tokuyt
нарындай гүлдү жагымы, нарындай өчпөс жарыгы, самайын сылап ито жели, сагынтат сүйүү жалынын, сагынтат сүйүң, ой, сагынтат сүйүң и жалынын, сагынтат сүйүң, ой, сагынтат сүйүң и жалынын. Билесиң кызгылт анарын, нарындын кайда агарын, сен десем жүрөк и жалында, сергиткен күнү табамын, сергиткен күнүң, ой, сергиткен күнүң и табамын, сергиткен күнүң, ой, сергиткен күнүң и табамын. Жүрөгүң толкуйт, жүрөгүң толкуйт, ой, жүрөгүң толкуйт и нарындай, жүрөгүң толкуйт, жүрөгүң толкуйт, ой, жүрөгүң толкуйт и нарындай. Программабыз улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биздин студиябызга жаркырап кирген коногубузду өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Буга чейин бул ырчынын клибин да койдук. Тааныштырып кетели анда. Оончу, аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери, мыкты ырчылардын катарын толуктаган Алишер Толотаев бүгүн бизге студияга конокко келди. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, дурус, Кудайга шүгүр. Маанайларыңыз кандай? Маанай албетте сонун. Биз студиябызга эми баягы эртең мененки программа болгон үчүн эң эле биринчи сурообузду мындай узатабыз. Таңды кантип тососуз? Күнүңүз кантип башталат? Таңды ачыгын айтканда мен кээде өтө деле эрте тура бербейм. Бул баягы искусствонун адамдары бардыгы эле кечинде көбүнчө иштешет, анан эртең менен тура албай кыйналышат. Бирок ушундай бир жакшы бир күндөрдө эрте эле турганга аракет кылам. Мисалы эрте менен турганда кандай турам? Мектепте жана бизди студент кезде үйрөткөндөй эле эрте туруп, кичине бир көнүгүүлөр жасап, анан анча-мынча багы эрте мененки таңга таандык нерселерди кылып, жакшы эле маанайда ойгоном ар дайым эле. Ал эми ошол эле катар үнүңүздү кантип тарбиялайсыз? Эрте менен эрте турганда эле мисалы биз сизди эфирге чакырдык да, көптөгөн эфирлерге барасыз. Анан үнүңүздү кантип ойготосуз? Эрте турдум, кичине распевка жасадым. Келатканда дагы машинада ырдап келдим. Терезелерди ачып алып, светофорлор токтогон элдин баары карап атты. Негизи ошо көнүгүүлөр жасап үйрүмдү ачам. Сау. Ал эми мисалы эфирге келип калдыңыз, комузуңузду көтөрүп келдиңиз. Сиздин көптөгөн ырларыңызды бир эле сиз ырдабастан башка дагы белгилүү ырчылар ырдап келгенин билебиз. Оончусуз, аткаруучусуз, кээде өзүңүз дагы мындай калем кармап ыр жазып аласыз дегендей. Кантип башталып калды эле ушунун баардыгы? Бул чыгармачылык жолго түшүп калганын себеби баардык эле чыгармачылык адамдардын эң башкы башатты балалык кезинен башталат да. Меники деле мисалы үчүн балалык кезде ата-энем багыт берген, бир туугандарым багыт берип, мындайча айтканда ошо үй бүлөм, айлана чөйрөм таасир этип, анан ушул чөйрөгө аралашып калдым десем болот да. Ата-энеңиз ырдашабы же ойношобу? Негизинен ата-энем деле мондай искусствонун адамдары эмес, бирок аябай искусствону баалаган адамдар болгон үчүн атам негизинен өзү анча-мынча кээде ыр жазган киши. Анан мени кичинемде кыялданчу чоң бир залкар комузчу болот деп, ошо комузчулук жакка көбүрөөк багыттады да. Бирок мен күүлөрдү деле ойноп жүрдүм, бирок кийин негедир ушул обончулук жакка ыктап кеттим да.
ушундай. Ал эми биз сиздин кайсыл жердин кулуна экениңизди билебиз. Ал эми анча-мынча көрүүчүлөргө дагы өзүңүз тууралуу дагы билдире кетсеңиз. Мен өзү Тоонун кулунумун, тоолук болом. Ош областына караштуу Каракулжа районунун Лайтала деген айылында туулуп өскөнмүн. 1982-жылы. Өмүр боюма ачын кереги жок. Ошо жерде туулуп өстүңүз, ошо жерде мектепти бүтүрдүңүз, аяктадыңыз, бала бакча дегендей. Андан кийин мектепти аяктагандан кийин шаарды көздөгөн. 9-класска чейин мектепте окудум, 9-дан кийин 9-дун базасы менен музыкалык окуу жайга тапшырып кеттим. Ошко тапшырдыңыз? Ош областынын Ош шаарына. Ошол жерде калган баягы 10-11-дин базасын ошол жакта окудук. Программалардан. Андан кийин да башка кесиптерди дагы окудум. Мен ойлочумун, ошо негизинен мен музыкадан бир кездерде алыстасам керек, ошон үчүн башка дагы кесиптин ээси болуп калышым мүмкүн деп башка дагы окуу жайларда окудум, бирок негедир жанагы тилекке каршы башка жакка кете албадым да. Кайра эле ушул искусство жаатына, ошо маданият тармагынан эч жака алыска кеткен жокмун. Музыка бекем кармалып кой бербей коюп. Ошондой экен. Бизге аябай кызык болуп турат. Кайсыл дагы бир кесиптин ээси болосуз? Же сырбы? Жок, сыр деле эмес. Мен орусча айтканда финансистмин да. Финанс кредитти бүттүм. Андан да башка окуу жайларды бүттүм. Эми негизгиси ушул финансы тармагында окуп бүттүм дагы. Өзүмдүн күчүмдү ал жакта да сынап көргөнмүн. Менден деле жакшы эле банкир, жакшы эле финансист чыкмак. Бирок негедир ушул жана жогоруда сөзүмдү кайра кайталашка туура келип атат да. Ошол негедир ушул маданият тармагына мен көбүрөөк ыктап туруп алдым. Анткени мен балалык кезимде ушул жанагы ой максаттар менен кошо чоңоюп калган үчүн ушул чыгармачылыктан алыс эч кете албадым да. Ошо. Сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы 32 36 11 сандарын терип, биздин коногубузга болгон сурооңузду берип, жолдосом каалаган коногубуздун аткаруусун дагы бир ырларда сурансаңыз болот, Туура. Ал эми биз бир тыныбыз туруп бир клипке барып келели, андан кийин кайра кезигебиз. Анда эмесе кеттик. Samap gelir argaydan, balgımızdan damı gettik tandaydan. Atenemde tozu cayıp uçağın, aylanayın altolorum kaldaydan. Görkün
kılman astı. Программабыз улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эскерте кетели, биздин бүгүнкү студиябыздын куттуу коногу обоюнчу аткаруучу маданияттын мыкты кызматкери Алишер Тоотаев. Программабызды уланталы. Мына азыр эле сиздин клипиңизди да көрдүк. Бул өзүңүздөрдүн туулуп өскөн жериңиздер Кара-Балчада тартылган экен. Негизи эле ыр жазганда, мисалы калем кармап ыр жазганда кантип жазасыз? Себеби дегенде, мисалы сиздин ырларыңыздын мазмуну терең. Баягы дароо эле жашоо турмуш өзгөрүлө турбайбы, жаштыгымда билбептир мындайды деген сыяктуу баягы эсте кала турган жана өзүнчө бир оон салып дайыма ырдап тура турган бир ырларды жазасыз. Ооба, мен көбүнчө ошо суроону беришет да. Анан бул баягы ошо биздин билим алып жүргөн кездеги устаттардын, агайлардын үйрөткөн багыты боюнча деп айтсам болот да. Анткени алар көп эле айтып калчу. Жазганга жараша салмактуураак жазганга аракет кыл. Кечиресиз, бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, алалы, андан кийин улантабыз. Саламатсызбы, телекөрүүчү? Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. Алло. Саламатсызбы? Алло, кутмандуу болсун, Алмашер Таты. Ордону ошарнан Амаркан апаңар. Негедир байланыш. Сиздин сөзүңүздү болбой атабыз. Биз жакшы угуп ала жатабыз, тилекке каршы негедир. Анан кийин алыстыктан угуп жатат үнүңүз. Кайрадан чалганга аракет жасаңыз, урматтуу телекөрүүчү. Ооба, үнүңүз чыгып атат, бирок аябай узактан үнүңүз чыгып атат, бизге жакшы жеткиликтүү болбой жатат. Тилекке каршы кайрадан байланышка чыгып көрсөңүз өтө жакшы болот эле. Ал биз болсо кайрадан байланышка чыгыңыз. Ошол агайларым деп калдыңыз, устаттарымдын багыты боюнча деп калдыңыз. Ошолордун берген тарбиясы боюнча анан бирок ошо менен эле чектелип калбаш керек экен. Азыр көрүп атасыздар, анча-мынча баягы мындайча айтканда бийге ылайыктуу ырларды чыгарыш керек экен деп. Тойго ылайык. Тойго ылайык, мындайча айтканда тойго ылайык ырларды чыгарыш керек экен деп. Анткени элдин табиати ар кандай. Оор салмактуу ырларды чыгарсаң, анын угармандары азыраак болуп калып атат азыркы күндө. Анан бир аз мындай бир укканга, үйрөнгөнгө, жаттаганга жеңилирээк ырларды чыгарсаң, ошол эл сүйүп атат да. Ошон үчүн ошол жака да ыктап, эстрадный вариантта да ырларды көп эле чыгарып атам азыр кездерде. Ал эми сиз 11 туугандын үй бүлөдө эң кичүүсү экенсиз. Сизде мындай ой болбоду эле, дагы ошол 11 тууган менен кошулуп мындай чогуу ырдасам деп, же болбосо үй бүлөдө бир гана ырга жакын сизсизби? Жакшы суроо. Бул ошо 11 туугандын эң кичүүсү болгондон кийин сөзсүз түрдө ушул чыгармачылык тармакта жүргөндөн кийин ошо сиз айткан нерсе сөзсүз оюңа келет экен. Мен ошо бир тууганым, асылдарым деп ыр чыгарып, жаңы эле элге тартуулап, жаңы эле могу клиптерин тартабыз деп аткан кезде анын бир мындайча айтканда башка бир эжелерибиз илип кетти. Өзүмө деген баягы бир даярдык. Биз эми баягы мындайча айтканда автор болгондон кийин бирөөгө ырды угузгандан кийин сураганда бербей койсоң бул туура эмес нерсе экен да.
тилекке каршы кайра мен бир туугандарым менен ырдап клип тартканга эмерээк болуп калды бир аз. Ыңгайсызыраак болуп калды. Ошон үчүн эми мүмкүн дагы бир келечекте ырдап чыгамын деп ойлоп атам бир туугандарым менен. Бирок пландарыңыз бар, Пландарым бар. Сонун. Анда Алишер мырза сиздин ырыңызды, комуз менен чертип ырдаган ырыңызды да бардыгы сагынып калгандыр. Дароо телекөрүүчүлөргө бир ыр суналды. Жандуу аткаруу. Мен анда эски ырларымдан эле бир ырдап берейин башында. Өз негизи жаңыларымды ырдайын деп келдим эле. Азыр эски ырларымдан бир ырдап туруп, анан калгандарын ырдайлы. Бул ырдын сөзүн жазган Миновар Мамасыдыкова деген акын эжебиз. Ону өзүмө таандык. Эң алгачкы чыгармачылыгымда чыккан ырлардын бири Күтүшкөн күндөр деген ырмы. Ай чыгарын күтүшкөн күндөрүбүз, тандап терген татына гүлдөрүбүз. Сен мага деп мен сага сунар элем, өмүр бою үзүлбөй күдөрүбүз. Жашоо турмуш өзгөрүлөт турбайбы, жаштыгымда ойлоп муңдайды. Эскерели өткөн күндү саналап, эстелик эң эскеришер күн калды. Ай асманда жылмайып турар эле, мерим менен жакындык сунар элем. Түбөлүккө бир болуп жүргүлө, асыл кебин кулакка куяр элем. Жашоо турмуш өзгөрүлөт турбайбы, жаштыгымда ойлоп муңдайды. Эскерели өткөн күндү саналап, эстелик эң эскеришер күн калды. Жашоо турмуш өзгөрүлөт турбайбы. Барекелде, жашоо турмуш өзгөрүлөт турбайбы дейт. Мына ошентип мен дагы чоңоюп көрсө ыч болуп калат турбаймынбы деп кичине кезиңизде балким эңсеген нерсеңиз. Ооба, бул ыр чыкканда көпчүлүк ушу чыгармачылык чөйрөдө жүргөн ага эжелерим айтып берчү. Өзүң жашсың, али 30-дарда жүрөсүң, анан чоң бир башынан бир нерселерди өткөрүп койгон адамга окшоп ырдайсың да деп күлүп калышчу. Анан кийин эми билбейм, бул ырдын сөзүн жазган башка эже болгон үчүн ошол эженин жүрөгүнөн чыккан ырлар ошого мүмкүн бир ошондой туюлаттыр деп ойлоп калам да. Жакшы, анан кийин жана сиз айтып калдыңыз, ошол эле ырды мисалы обон чыгарып же болбосо ырга бир жан бергенден кийин дароо эле сураган кишиге бериш керек деп. Анан мисалы биз мисалы Кыргыз Республикасынын эң сиңирген артисти Алтынай Нарбаева эжебиз аябай жакшы ырдап жүрөт ырларыңызды. Андан сырткары дагы ырдаган ырчылар көп болсо керек ырларыңызда. Ооба, ырдап жүрүшөт көпчүлүк эле ырчылар. Эми аттарын айтыш керекпи? Мисалы үчүн Роза Шакирова ырдап жүрөт. Анан дагы мен Айпери Кулбаева деген өкүл кызым бар, ал ырдап жүрөт. Эми айта берсем көп, бардык аябай көп эле ырдап жүрүшөт. Демек сиз ал жактан берешен турбайсызбы? Түзүк эле берешем. Дароо эле бул сизге деле берип турбайсызбы? Сургандарга сразу эле берем. Анан ошо жанагы эми эстегендерим айттым, көп эле ырдашат негизинен. Анан баарын жазып койдум эле, ала келсем. Ал эми жана ушул ыр жаратууда сиздин уруксатыңыз жок. Ырларды алып, өздөрүнө таандык кылып алган учурларды окуп дагы көрүп калдык. Ал эми ошондой учурларга кабылганда кандай жооп жазасыз, кандай жооп бересиз дегендей? Эми бизден мисалы туура, бул эң жакшы суроо, бул керектүү да суроо. Муну азыр эми биздики жанагы кыргыз патентти атайын, биздин укугубузду коргогон, авторский укугубузду коргогон бир өзүнчө бир
Баягындай бир көзөмөлдөө бир уюм бар да. Ошол жака биз бардык чыгармаларды жаңыдан чыкканда алар өздөрү айтат, жаңы чыккандарын алып келип каттатып тур деп. Аны ал жака алып барып коюп коебуз. Анан негизинен эле ошол мыйзамдуу болгон үчүн гана баягы турат болуш керек деп ойлойм. Анан менде андай учурлар боло элек, мисалы үчүн менден уруксаты жок эле бирөө ырдап койгон учурлар боло элек. Анча баягы видеолордон көрүп калып атам, жерлерде баягы аккордеон же болсо башка инструменттердин коштоосунда ырдап жүрүшөт. Аны эл үчүн чыгаргандан кийин аны тыюу салбаш керек. Анан монда бир өздүк багытта, чыгармачылык багытта өзүмчүл болуп, өзүмдүкү деп ырдаган учурлар боло элек. Болгон болсо деле мен ага мисалы үчүн жакшы эле түшүндүрүп келишип алсам керек деп ойлойм да. Мисалы азыр эми кече жакында бир мен өзүм угуп элекмин, бир ошо агаларым айтып жүрүшөт. Мен ошо азыркы жогоруда өткөн ырымды казак туугандар жаздырайлы деп атышыптыр. Студиясынан угуп келдик, аранжировкасын аябай жакшы жазыптыр деп атышат. Бирок мен мүмкүн алардын азыр эмеси чыга элек, запистери чыга элек. Мүмкүн алар сурайт болуш керек же сурабаса ырдабайт болуш керек. Ал жакта деген чынын айтканда бизге караганда бир аз башкачараак түшүнүк. Алар сөзсүз түрдө сурабанан ырдаса керек деп ойлоп атам, бирок негизинен андай учурлар менде болгон жок да. Эгер кокустан ырдап чыгып кала турган болсо, сурабай ырдап чыгып кала турган болсо, анда сиз чыгып кала турган болсо, мен кыргыз патент менин укугум оргоп берет. Оргоп берет, да? Жакшы экен. Сонун. Анда азыр бир клипке барып келели, андан кийин кайра жолугалы. 32-36-11 сандары сиздердин кызматыңыздарда. Билем турмуш деген ошондой, бирде утуп бирде болот утулмай. Келе жатам өзүмдү өзүм түзөтүп, жүрөгүмдө калыбымдан бузулбай. Дилим таза таза ниет жүрөгүм, Кудай
Аябай жакшы клип экен. Клипке карап отуруп, баягы эмнегедир Индия кинолору эске келип кетти. Баягы индийский кинолордо бар го, мындай бир жерде карасаң эле жайда жүрүп калат, бир жерде карасаң эле кышта жүрүп калат, андан кайра жазда жүрүп калат дегендей. Клип бул көп тартылган окшойт, узак. Бул негизи сөз Эсенгул Ибраев деген акын агайыбыздыкы, анын жарымы Махабат Молдалиева деген акын эжебиздики. Ырдын негизги мазмуну мен ушундай түшүнгөнмүн, жана турмуш жөнүндө ырдалып атпайбы? Ар кандай кезде мен тигиндей болдум, мындай болдум деген сөздөрдө. Эми бул турмуштун негизи биз баягы 4 мезгилге салыштырабыз го. Кээде ысык болот, кээде суук болот, кээде оор, кээде кыйынчылык күндөрдү басыңан көрөсүң да. Анан ошентип ойлонуп отуруп эле ошол баягы ойду камтыгыбыз келип, режиссерлор дагы ошону мага сунуштап калды, мен да ошону жактырып, убакыт керек бирок дедим, макул деп анан ошол жайды. Негизи бул жерде 4 мезгил бар, анан бул жерде азыр бардыгы камтылып өттү, бирок кээде билинбей дагы калат да. Кыш, неге кыш, анан неге жай деп көп суроо берип калышат, анан ошону жооп берем негизинен. 4 мезгилде камтыйлы, адамдын жашоо турмушу деле ошондой да деп ошону камтыганга аракет кылганбыз да. Бир жыл бою тарткансыздар, Ооба, 1 жыл бою күтүлгөн да бул. 1 жыл бою тартылган. Чыдамкайлыгыңызга, сабырдуулугуңузга аябай мындай чын Карамакай менен эле жасап тартпайлуу десем, анда естественный болбой калат дешип, анан тилекке каршы күткөнгө туура келди да. Бирок жыйынтыгы жакшы чыгып турса. Рахмат. Баягы өзүнчө эле клип эмес, кинодой тартылып турду да. Баягы кинодо мисалы жамгырды күтүшөт, карды күтүшөт, анан күндүн чайыттай ачылганын күтүшөт. Ошо сыяктуу бул клип дагы кичинекей бир кино сыяктуу тартылып тур. Сон. Анда дагы бир чыгармага кезек берели. Сизден ырдаталы. Макул. Ырдайын деп келгенден кийин ырдайбыз да. Мен жакында ошо бир чыгарма жазып, ушул чыгарманын үстүндө ырдап азыр элге тартуулап жүрөм. Сүйүнбай Эрали акын агайыбыздын сөзүнө таандык. Бул текстти, бул сөздү элдин баардыгы эле билет болуш керек. 100 жылдар мындан кийин да сүйүүлөр болот ушундай деген бир анча-мынча эфирлерден окулуп калчу. Ошолдор жан дүйнөмдө жашап жүрүп анан оон чыгарып көрөйүн деп оон чыгардым. Эми канчалык деңгээлде чыгардым билбейм, ырдап жүрөм. Ошолорумду ырдап берейин. Мындан кийин да бул тоолор мынтип турушат, анда да биздей адамдар карбас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да болот ушундай, ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да сүйүлөр болот ушундай. Жылдар мындан кийин да дарактар желген ыргалар, шуудурап турат ушинтип, биз жокпуз анда бир гана. 100 жылдар мындан кийин да болот ушундай, ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да
Браво, 100 жылдагы мындан кийин дагы ушинтип уланат деп. Негизинен ошо сүйүү өчпөйт деген, сүйүү өлбөйт деген мааниде да. Мисалы 100 жылдан кийин жашоо аргандай болушу мүмкүн. Бизге чейин эле 100 жылга чейин, бизге чейинки 100 жылда деле жашоо башкача болчу, бирок сүйүүлөр ушундай болчу да. Ошол жерлери мага аябай жаккан. Сону, ал эми мындай чыгарманы тандаганда, мисалы акындардын эле ошол эле жазылган ырларын окуганыңызда көбүнчөсү кандай бир жактарына, кайсыл бир багыттарына кызыгасыз? Туура суроо, эң жакшы. Бул мага ошо көбүнчө мага дагы ушул кызык да. Кээде бир акындын сөзүн окуганда бир окусаң таасирленбейсиң да. Анан окуп баратып, мен мисалы үчүн ошо жан дүйнөмө киргизип түшүнөйүн деп бир акындын сөзүн мисалы үчүн жакшы делген сөз болсо кайра окуйм да, бир кеминде 10 жолу окуйсуң. Автордун берейин деген ою эмне экенин билейин дейсиң. Анан кээ бирки сөздөр бар, бир окуу, бир куплетин окуп бүт элек деле келет да, өзүнүн баягы жакшы жазылган сөздөрдүн. Мага да ушул жери кызык да, жакшы жазылган сөздөрдүн обону өзүнчө эле сигнал болуп бул жактан келе баштайт. Ошол кезде жазып калыш керек болот. Анан мен өзүм да ошол нерсеге кызыгып, кээде түшүнбөй таң калып коюп жүрөм. Балким сиздин баягы жашооңузга, турмушуңузга бир байланышы кандайдыр бир бар? Мүмкүн. Башыңыздан өткөн нерсеби балким, Мүмкүн ошондой болгон чыгар. Бир көбү нерсе баягы ошол ырдын ичине кирип, автор эмнени берейин деген ошону сезиш керек экен деп ойлоп калдым да мен. Мисалы үчүн бир акын эжебиз сөз жазган болсо, ошол ырдын ичине кирип аялдык көз карашта эмне деп эмнени айткысы келген. Биз эми аял болбогондон кийин түшүнө албайбыз, бирок түшүнгөнгө аракет кылабыз да эмнени айткысы келген. Мисалы үчүн аял киши өзүнүн жан дүйнөсүндө жазат, эркек киши өзүнүн жан дүйнөсүндө жазат. Мага ошо эркек кишилердин жазган ырлары көбүнчө өзүмдүн жашоомдо жолугуп жүргөн үчүн, дейм сразу. Ушундай нерсени айткысы келген экен деп сразу жазып баштайм. Эми чыгармачылык ушундай нерсе экен да, бир сөз менен айтып түшүндүрө албайсың ошо. Ал эми ушул ырды чыгарып бүткөндөн кийин ким менен бөлүшөсүз? Ким сиздин ырыңызды сындайт? Өзүм чыгарып бүткөндөн кийин 1-2 күн ошол ырга кайрылбай коюп коем. Анткени убагында өзүң жана жан дүйнөң албырып турган кезде өзүңө бир башкача эме кылып алышы мүмкүн да. Өтө эле мындай. Анан 1-2 күндөн кийин угуп көрөм, жанагы авторлук көз карашта эмес, угармандардын көз карашында угуп көрөм да, кандай ыр болгон. Убайынчы ушул ырды деп записьте коем да угуп көрөм. Анан эгер жакпаган болсо оңдойм. Оңдолбой, такыр болбой кала турган болсо аны унутам. Анан ошондо да бир аз купулуңа бир аз толуп аткан болсо, анан кийин өзүм айлана чөйрөмдө жүргөн ырчы ага эжелерим бар. Жаңыр чыгардык эле укпайсыңарбы деп, онда ошо отурган бир моменттер болуп калат да, ошондо ортого салам. Анан алар бир чыгарма жаратып жүргөн адамдар сразу эле түшүнөт. Алар жанагы жаман болуп калса дагы жакшы деп айтпайт. Чындыкты айтышка туура келген учурлар болуп калат да, ошондо ортого салып ошентип эле сынап алам мен ырларды. Жакшы экен, тигиндей мындай деген жакшы сөздөр уксам сүйүнүп калам. Ушундай да негизинде. Жакшы экен. Ал эми ушунча маектен кийин, ушунча суроо жооптон кийин эми үй бүлөңүзгө дагы кайрылбасак болбойт? Макул, сөзсүз түрдө. Бир аз маалымат берип өтсөңүз, жубайыңыз тууралуу. Мен жубайым өзү өзгөнүн кызы. Өзгөнүктөр бул жерде барбы жокпу деп. Өзгөнүн кызы. Анан 3 баланын атасы, апасыбыз. 2 кызым бар, 1 уулум. Үчөөнүн ортончусу уул. Ал ошентип эл катары ошо Борбор шаарында, Борборго жакын жерде деп койсом болот, жашап атабыз. Түтүн булат келет астра. Жубайыңыз мындай музыкага жакын жактары барбы? Жубайымдын такыр музыка жакка тиешеси жок. Ал башка кесиптин ээлери, бул жакка тиешеси жок. Анан сиз баягы комузду көтөрүп чыгып баратканда мындай анча-мынча көзүн кыйыгы менен бир айта турган сөздөрү, качан келесиң, анан кийин деген баягы кызганыч деген нерселер жокпу анда үй бүлөдө? Эми бул башында үй бүлөлүк турмуш башталганда башында анча-мынча бардык үй бүлөдө болсо керек. Ошону менен катар бизде деле анча-мынча болуп жүргөн. Ачыгын айтыш керек. Анан кийин уже деген кийин менин жумушум ушул, менин чөйрөм ушул болуп калгандан кийин туура түшүнүү менен эле карап калды. Ал жагынан эч кандай мен өксүбөдүм.
мага болушунча эле колдоо көргөзүп жүрөт. Эми андай баягы орчундуу учурлар деле болгон жок да. Ал эми ушул андай 3 балам бар деп калдыңыз. Балдарыңыздын өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Ушул балдарыңыздын арасынан да чыгармачылыкка жакын барбы арасынан? Кызыңыз бираз билинип баштаган барбы? Ошо эң кичинекейим кыз да. Экинчиси уулум, мен ошол уулуман күтсөм, уулум такыр эле башка жактарга спорт, башка бирдемелерге кызыгып жүрөт. Азыр эми ошо мектепте чөйрөсүнө көз каранды болуп калды булар. Чөйрөсү эмне кызыкса ошого кетет. Анан чоң кызым дагы ошол башка нерселерге кызыгып, спорт жаатына кызыгып кетти ал дагы. Анан эң кичинекейим болсо азыр негедир аябай эме да. Телефондон YouTube'дан ырларды угат. Анан жаттайт ошону. Анан ырдап берет. Тили келбейт бирок ырдап берет да. Анан өзүмчө ойлоп калам, ушинтип сулук өөрчүтүп турбайбы депчи көрсө, ушу кичинекей кезиңен баштап, мен деле мисалы кичинекей кезимден баштап билем, ошол азыр кичинекей кызымдын жаш кезимдегидей кезимде үйдө 2 кылдуу капкагысыны комуз турчу, ошону сүдүрөп кыңгыратып ойноп жүргөндөрүм эсимде да. Ошентип жүрүп жана сулук адамга бир аз таасир этет экен да. Кызым дагы кичинекейим ошентип азыр кызыгып жүрөт, эми бул да чоңойсо акылына кирсе башка жака мүмкүн ооп кетет. Азырынча белгисиз. Азырынча негизи ошо бир багыт коюп, бир рамкага салбаш керек экен деп койдум. Ошо мен өзүмдүн атам мага чыгармачылык жөнүндө багыт койгон да, мен рамкага салган эмес, каалаганын кыл, бирок ушул жаатта чоңой деген бир нерселер, ыкмалар жасаган. Мен да ошентейин деп атам балдарымды. Өзүңүздү мисалы үй бүлөдө кандай өмүрлүк чар жана кандай атамын деп элестетесиз, ойлойсуз? Эми муну адам өзүнө өзү мүнөздөмө берсе анда мактанчакмын. Билбейм кандай эми аны мисалы үчүн эми улан сен өзүң жакшы билесиң. Мисалы биздин чөйрөдөгү досторубузду мүнөздөмөнү ошолор берсе туура болот го дейм. Мен өзүм бардык адам өзүнө жакшы көрүнөт, мен аябай жакшымын деп коем. Жакшы. Анда кийинки бир чыгармага дагы кезек берели. Мейли. Себеби азыр ушинтип сүйлөшүп отурганан убактыбыз бүтүп калат да, биздин телемөрүшүүлөр ырдатпай бериңер деп бизди бир аз эме билесиң, Макул, мен анда Ырысбай Абдыкадыровдун Сагынуу деген ырдап берейин. Көк асманы жарык дегенде чагылган, байкоосуздан жалыныңа кабылган. Бүт эркинди курчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиңди жамылган. Азыр мен да ойлоп сени ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан. Жымыңдашып жаны көчүп чырактар, дал эсимде эле бирге жүргөн улактар. Жүрөктөрдүн кагышканын алыс қалды бизде жүргөн урактар. Черчелеп түйгөн бөгөн гүлөрүн, миң кайталап музыкалуу булактар. Таппай такыр махаббаттын айласын, сагындым мен жолукчу күн ай башын. Мурункудай күтүп жатам азырда, айтчы дегиң асыл кечиң кайдасың? Ар убакта жолук челек бакчадан, айтчы дегиң асыл кечиң кайдасың? Ар убакта жолук челек
келди. Сонун аткаруу жана ошондой эле баягы Ырысбай Абдыкадыров деген белгилүү инсан унутулгус чыгармаларды жараткан. Карагулжанын колуну сиз дагы өзүңүздүн жердеш агаңыздын ырын бир өзгөчө аткардыңыз. Рахмат, аракет кылдым. Анан сизге ошондой эле суроо болсун. Кайсыл инсандардын, кайсыл ырчылардын ырларын өзгөчө бир баалап угуп, ошол ырлардан бир ийгилип аласыз? Мисалы, болот го бир кайсыл бир ырчын укканда бир башкача угуп. Мисалы, ошо баягы музыкалык чөйрөгө аралашып баштагандан бери таасирленген ырларым, ошо улуу муундагы залкар оончулар деп атпайбызбы, ошол сөз туура болсо керек. Залкар оончулар, мисалы үчүн Асанкалы Керимбаев, Ырысбай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков жана башка ушундай бир жакшы бир мазмундуу обондорду жараткан агаларыбыздын ырлары менен таасирленип чоңоюп калдым да. Анан негизинен эле азыр деле чындап карап көрсөк, ошол ырлар бир алтынга тете бир жакшы ырлар чыккан экен негизиненчи. Азыр эми тилекке каршы чынын айтыш керек, андай кыргыз жандуу ырлар мындан ары билбейм, чыгабы чыкпайбы, чыксын албетте, бирок азыр эми ырдын табити нукуралуулук башка жака баратат. Азыр жанагы дүйнөлүк көз караш менен карап эле башкача бир ырлар чыгып атат, бирок кыргызча нукуралуулук бул өлбөй турган нерсе экен деп койдум. Мен көбүнчө ырдаганда дагы ушул инсандардын ырын ырдайм, укканда да ушул инсандардын ырын угам. Анан азыркы учурдагы ырчылардын деле ырларын угам, бирок бардыгын сөзүн ачыгы мен деле ырымды бирөөлөр угушу мүмкүн, кээ биркилер уга албашы мүмкүн. Бул туура эле нерсе да, түшүнсө болот. Анан мен дагы ошо уккан ырчыларым бар, уга албаган ырчыларым бар, ошол сыяктуу эле мен деле ырларды тандап угам. Тандап угасыз. Ал эми азыркы чыгып келе жаткан ырчылар, мисалы сизге кайрылып калган учурлар болсо керек. Мисалы Алишер байке бизге кичине жардам бериңизчи, ырдаганды үйрөтүңүзчү деп. Мисалы ошол кайрылган ырчылардын арасынан сиз бир мындай шакирттерди чыгарып үйрөткөндөр болдубу? Эми Кудай буйрса болуп атат андай нерселер. Багыт берип, өзүнүн жолуна, чөйрөсүнө салып койгон учурларым деле болду. Эми алардын бардыгын айтсаң дагы жана мактангандай болуп каласың. Колдон келишинче кээ бирки таланттуу адамдар бар да, эми заманга жараша Россияда жүрүшөт, Казакстанда жүрүшөт. Анан мен бир эки жолу ушундай учур болду. Сен Казакстан, Россия кылып эмне кыласың? Колуңда Кудай берген талантың бар экен. Кел, мондай кыл, тиңдей кыл деп жол көрсөтүп, өздөрүнүн нан таап жеп жүргөн карындаштарым деле бар, ийнелерим деле бар. Өзүмдүн баягы группалаштардын арасынан деле андайлар кезигишет. Анан шакирт тууралуу айта турган болсом, мен ошол жакында бизде өзү жанагы Карагулжа кайрыктары деген бир өзүбүздүн ар бир райондун өнөрпоздорунун бир тобу болот да. Анан биз дагы ошо Карагулжа кайрыктары деп бир элге отчеттук иретинде концерт койсок деп өткөн жылдары концерт койгонбуз. Ошол долбоор ошол концерттен кийин эле жон калбайлы деп ошонун ичинде жакшы ырдаган ага ийнелеримди топтоп мен Жигиттер деген топ түзгөнмүн буйрса. Ошол топту биз азыр ошол чыгармачылык үстүндө иштеп атабыз. Жакшы эмгектерди колдон келишинче жасап атабыз. Бирок ошол топтун ырларын жакында буйрса элге алып чыгабыз. Эми шакирттерим деп айтсам туура болобу болбойбу билбейм. Бул өзү мен менен кошо 4 адамдан турат состав. Арасында бир бизден улуу бир агабыз бар. Анан калганда менин ийнелерим болот. Ошолор менен чогуу бир жакшы чыгармачылык бир нерселер жасайлы деп атабыз буюрса. Ал эми сиз баягы ырды сураганга бер деп айтып калбадыңызбы? Бериш керек депчи. Ошол берип жаткан учурда ал ырчынын ырдоо манерасын, ошол музыканы түшүнгөн жагын кантип ырдап кете алат, ошону жеткире алабы? Же жөн гана бир жакшы ыр мындай кандайдыр бир бузулуп калбасын деген ойлоруңуз болсо керек, анан кантип тандап бересиз? Же бере бересизби сураса эле? Бул сурооң да туура суроо. Бул анткени сөзсүз түрдө болбой койчу нерсе эмес, болчу нерсе. Кээде алышат, анан чын жүрөгүнөн ырдашат, бирок эми баягы автор катары 1-2 нотасы дагы туура эмес кетип калса, ичиң жылыбай тура берет экен. Анан ошо азыр жогоруда сиздер айткан нерсени мен башынан баштап ойлоном да. Кегилеме ону ырдарда мейли ырдай бер. Мен макулмун, бирок ырдап атканда запись кылаарда ошол жерде чогуу жазалы, же болсо аранжировкасын колдон келишинче чогуу отуруп мен да бир аз ойлорумду айтып жазып чогуу жазалы. Антпесек жакшы болбой калат го деп
аябай баягы жылуу сөз адамга жакындуу го, мына жылуу сөз менен келишсең атан кээ бирде мисалы кээ бир учурлар болот экен, мисалы менде болгон жок, угуп калам кээде. Мен ырымды ырдаган кесиң болбой калыптыр деп койсо, ырдаган адамдын көңүлү чагылсынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн аябай абайлап аткаруучулар деле өзүнчө бир жакшы көңүлү найзек адамдар болот. Ыр чыгарган адамдар деле ошондой болот. Эмебиз бирибизди мындай жылуу сөз менен түшүнүшүп эле иштешип атабыз буюрса. Кээде туура эмес болуп калса кайра барып оңдоп антпесең болбойт экен, туура сура. Анткени ар бир мисалы үчүн азыр деле көрүп атпайбызбы, эски ырларды жаңыча ырдайбыз деп эле бир ноталарын бузуп коюп атышат. Ошол ырды хит болуп кетип атат, ошону жаштар угуп, кийинки муун угуп, ошол боюнча калыптанып калып атат. Анткени бул деген ошол авторлордун эми көзү тирүүлөрү өзүнүн укугун коргоп талам талаш алат. Анан көзү жоктордун ырына антип кыянат кылбаш керек да, ал деген айтып атам, алтынга тете ырлар. Ошон үчүн ар бир ырды өзүнүн автордун кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, ал ар бир нотанын өзүнүн максаты бар да. Мисалы үчүн муундар бар ырларда. Кээ бир ырларда үндүү тыгыштар менен бүтөт, кээ бир ырларда үнсүз тыгыштар менен бүтөт. Ошого жараша ыргак, ошого жараша нота, оон жазылат. Аны мисалы үчүн өзүм билемдик кылып 2-3 нотаны бузуп койсом эчтеке болбойт да деген сөз бул кыянаттык болот. Ошон үчүн мен айтар элем, менден алган аткаруучулар эмес, негизи эски мына кыргыздын жакшы ырларын ырдаганда абайлаш керек деп ойлойм. Ошону туура белгилей кеттиңиз, жанагы Европанын стилине салынуу көп болуп баратат, э? Мисалы жаштардын арасында. Мейли сала берсин. Бирок башкача кылып нотаны бузбаш. Нотаны мисалы үчүн биз карындаштарыбыз деле ырдап жүрбөйбү, эски ырларды ырдап атышат, бирок жанагы тональность деген нерселерди ордуна коюп, мисалы үчүн жетпеген жерлеринен төмөнгө түшүп, же болбосо жогоруга чыгып, мунун өзүнүн нота бузулбайт, анткени анын тартибинде кетип атат. Ошол сыяктуу болуп ырдасам мейли, ага эми ыраазы болосуң. Мунун эбин тааптыр деп, анан келип туруп эле жетпеген жеринен баягы бийик ноталарга жетпей калып эле башка эле ноталар ырдап койсоң да деген болбой калат экен. Негизи чындап эле жана ошол жеринен эргүү алайын дегенде жетпей калат, ай деген бойдон калып каласың да. Сонун, келиңиз дагы бир чыгарма тартып алайлы, теле көрүүчүлөргө. Мен Кубаныч Экашев деген да бир акын агайыбыз бар. Мен азыркы кездерде көпчүлүк учурларда ушул агайыбыз менен дагы чыгармачылык байланышта болуп калдым. Ушул агайыбыздын сөзүнө жазылган "Кызганбагын ансыз деле сендикмин" деген бир текстин жактырып калып. Айындарга бир аз тийишкен, э? Кызганбагын ансыз деле сендикмин. Ошолорду ырдап берейин. Сөзү Кубаныч Экашев деген акын агайыбыздыкы. Ону өзүмө таандык. Sen bolbosoň göňül jarym kemtikmin manayımı götür koyba düşürür senin canın yüreğime Kızganbağın ansız dele sendikmin. Kalay telem gömülümdün toktuğum sende jarok ercan joktu can dile
Баракелде. Мына кызганбагын анысы деле сендикмин дейт. Менин жүрөгүмдүн кулпусу сенде дейт. Мына ушундай сонун чыгарма экен. Албетте сиздин аткарган чыгармаларыңыздын баардыгында өзгөчө бир терең мазмун, өзгөчө бир маани жана ошол ырды угуп жатканда эмнегедир ошол нерсе өзүңдүн башыңдан өткөндөй угат экенсиң, ооба. Мен ойлойм телекөрүүчүлөр деле бизге кошулса керек. Биздин программабыздын бүтүшүнө дагы аз эле мүнөт калыптыр. Ошондуктан келиң сиздин азыркы учурда жакынкы аралыкта балким 5 жылдын ичиндеби же 10 жылдын ичиндеби, балким 1 жылдын ичиндеби койгон пландарыңыз тууралуу кыскача угалы. Эми пландар дегенде сөзсүз түрдө баягы чыгармачыл адам болгондон кийин чыгармачылык байланыштагы пландар болмок. Мен ошол Борбор шаарга концерт кое элекмин. Көптөн бери күтүп жүрөм, өзүмдү бышырып жүрөм дегенде жыл сайын ага эжелерим, жыл сайын досторум айтып дейликтиришет, концерт койсоң болот деп. Аны концертти койгонду мен элестетип көрөм да, концертке деген аябай бир башкача даярдык керек деп анан өзүмдү ушул даярдап жүрөм. Кудай буйрса, быйыл ушул жылы аракет кылсамбы деп жүрөм, Кудай буйрса. Өзүмдү ошого даярдап жүрөм, чыгармаларымды даярдап жүрөм. Пландарым, негизги пландар ошол. Анан план дегенде эле баягы элдин табитине жараша жакшы чыгарма жазсам деп ойлойт экенсиң. Элдин табитине жага турган, элдин жүрөгүнө бир жылуулук тартуулай турган бир чыгармалар жазсамбы деген да бир пландар бар. Акындар менен иштешип атабыз, буюрса. Атайым Нуска деген акындардын китебин саткан бир дүкөн бар, ошол жерге барып мен акындардын баардык ырларын сатып алып үйгө алып барып жыймай адатым бар. Ошол ырлардын арасынан аябай азыр ушул кезде бир жакшы заманга талабына ылайык сөздөрдү издеп атам. Азыркы кезде муну айтканымдын себеби ынтымакка чакыруу, элге мындай бир элдин көңүлүн көтөрө турган жашообуздун өзү чындыгында жана мен бир ырымда айттым эле, жашоо деген чиркин кандай керемет, амандыктан бизге башка не керек деген сыяктуу да. Чында мисалы үчүн жашоо деген чындап билген адамга керемет жашоо. Амандыгың болсо, алтысаның аман болсо, ошол бакыт, ошол байлык да. Буну деген тиги АГК деген группанын кыздары ырдап чыгышты, Кенже же Айжамал, Гүлнара Калдаровалар. Ушул ырдага окшогон мазмундагы ырларды мен көбүрөөк жазайын деп аракет кылып атам. Негизинен максатым ушул. Элдин табитин көтөрөлү. Ырчы болгондон кийин ырларыбыздын максаты ошондой болсун деген мааниде ушул максат коюп иштеп атабыз. Сонун. Алда койгон максаттарыңыз жеңил ишке ашсын. Анан сиздин көрөрмандарыңызга жакшы жаңылык айтып кеттиңиз. Демек, быйылкы жылы буйруса сиздин жеке бир концертиңиз болсо, баардыгы күтүп турган концертти жакшы өткөрүп алыңыз. Анан кийин анда бир эркин микрофон суналы, режиссерлар да бизге айтып атат, жыйынтыгыла дейт. Макул. Эң биринчи ушул сиздердин жамаатыңыздарга мен тунук эфир каалайт элем. Ар дайым жаркылдап, эфирдин адамы ар дайым жүрөгү таза, көңүлү таза, жаркылдаган адамдар болот. Ушуну жаркалап жүрө бериңиздер. Анан ушул экран артында көмүскөдө кызмат кылып атканда жалпы тикеден тик туруп, бул ар бир адамдын мээнети да. Ошон үчүн мээнетиңиздер текке кетпей, ар дайым ийгиликтер менен коштолсун. Эфириңиздер көгүлтүр, экраныңыздар тунара берсин. Жалпы элибизге болсо рахмат, жалпы элибизге болсо токчулук, байгерчиликти каалайм. Көрө турган кыйынчылык күндөрдү көрдү окшойт кыргыз эли. Эми мындан ары бир гана күлүп, чыргап жашай турган заманды күтүп атабыз буюрса. Кудайым буюрса, Кудайым ошондой жакшы ырыскыларды мамлекетибизге буйрсун. Кыргыз элибиз саны көбөйсүн, бай болуп, бар болуп жашайлы. Чоң рахмат. Айткан тилектериңиз кабыл болсун. Анда сизге да терең рахматчылык билдирели. Алишер мырза, келип эфирибизди көркө бөлөдүңүз. Албетте калемиңиз курчусун, эстен кеткис болгондорубузду жаратыңыз. Жана сиздин ырларыңызда дагы башка бизден кийинки муундар Алишер Тоотаевдин оонуна таандык деп ырдап калышса, ошол сизге бир жакшы бакыт болсо керек. Рахмат тилек. Чындыгында маданияттын мыкты кызматкери деген наамыңыз дагы бир рет кут болсун. Кийинки эфирибизде буйруса эмгек сиңирген болуп келип калыңыз. Ошондон соң дагы үй бүлөңүзгө тынчтык, бакыт каалайбыз. Ар дайым бар болуңуз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Рахмат. Карагулчалыктар негизи талантына сөз жок дегендей эле, ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз. Ооба. Жана Сентябрь телеканалынын эшиги сиз үчүн ар дайым ачык болот. Унутпаңыз. Сиз дагы Сентябрь телеканалын жакшы көрөбүз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен сиздер менен коштошконго да убакыт келип жетти. Кызматыңыздарда мен Алмаз Шер жана менин кесиптешим Татуу Орозбаев болдук. Иш күндөрү саат 9-дан 10-га чейин бизди көрүңүздөр жана жакшы маанай тартылганга биз албетте колдон келишинче аракет жасайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Аман туруңуздар.